Жакында эле Талас облусунун эли менен жолугууга барган Темирсариевди жергиликтүү эл болуп көрбөгөндөй жылуу тосуп алды. Келип турган убагың калпак кыргыз журт менен маминти учурашып өзгөчө жакшы көңүл саламды берип турган убагың. Баарына белгилүү эле болуп калды окшойт. Сариев башкаларга окшоп элди жөн эле чогултуп алып, ооз көптөргөн сөздөрдү сүйлөй бербейт. Ал жасаган иши менен көрсөтүп турат. Айтайын дегенибиз, Кыргызстан өссүн, көгөрсүн деген максатта Жашыл Кыргызстан демилгесин көтөрүп, өлкөнү кыдырып жүргөн Темирсариев бул жолу дагы колго күрөк алып чогулгандарды ишке салды. Бириккен эл бардык кыйынчылыктарды жеңет. Бирге демилге тобу да жөн эле түзүлгөн эмес. Жыйналгандардын баары биригип, Манас-Орду тарыхый комплексинин жанына арча жана дарактардын көчөттөрүн отургузду. Кыргызстандын келечеги кең. Мен буга ишенем. Элибиз аябай зээндүү, эмгекчил. Эркиндикти сүйгөн элбиз. Бир эмес эки жолу далилдеп бердик бүт дүйнөгө. Эми азыркы убакта эмне керек бизге? Эң биринчиси эл ичиндеги ынтымак, тынчтык, темирдей тартип, анан кийин албетте эмгек. Ушинтип сөздөн ишке эмес, иштен кийин гана сөзгө өткөн Темирсариевди жергиликтүү жашоочулар анын өкмөттү башкарып турганда эле натыйжалуу иштерди аткарганын жашырган жок. Өзүн мекенчил киши катары ишин аткарды. Ошол иши менен мына азыркыга чейин келип атырып, мына биздин мамлекеттеги экинчи дордос премьерге да барды. Эл менен мынтип байырлашып, элдин акыбалын сурап, элди кандай жумуштар болуп атыр, баарын билип турганга Алла ыраазы болсун бул жигитке. Андан соң Темирсариев руханий дүйнөбүздүн туу чокусу болгон Манас атабыздын күмбөзүнө зыярат кылып, Манас музейиндеги эстелик китебине тарыхый жазуу калтырды. Ар бир кыргыз үчүн эң ыйык жер бул ушул Манас атабыздын күмбөзү. Манас бүгүнкү күндө биздин рухубуз, биздин салтыбыз, үрп адатыбыз, биздин тилегибиз, биздин үмүтүбүз, биздин маданиятыбыз. Ушунун баардыгы ушул Манас эпосунда, Манас атабыздын осуяттарында камтылганда, бүгүнкү ааламдашкан убакта бизди ушул агып келаткан селден сактай турган биздин океаныбыз Манас. Көчөттөрдү отургузуу Талас шаарындагы эс алуу жайында да уланды. Катарга кары жашы дебей, жашоочулардын баары кошулуп, алган эмес шаар мэри Айдар Жусупбеков, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенбек Назаралиев да жүрдү. Темир Аргенбаевич айтты да, мына Кыргызстан боюнча ар бир жаран бирден бак отургузса 6 миллион болот экен да. Жогорку билимдүү, жогорку жакта иштеп жүргөн адам ушундай келип айыл жергесине, ушундай жерге келип бак отургузуп жүргөнү бул жөнөкөйлүк бул адамдын эң жакшы сапаты да. Сапар учурунда Темирсариевди Талас облусунун мурдагы губернатору Кеңешбек Карачалов, Жогорку кеңештин экс-депутаты Элмира Жумалиева, акын Гүлсайра Момунова, билим берүү жана илим министринин мурдагы орун басары Нурмамат Эсенкуловдун коштоп жүргөнү Сариевдин программаларын жактаганы деп билсек болот. Буга чейин Темир Аргенбаев сыртынан билчүмүн. Onun söylеген сөзүнөн, жасаган ишинен жыйынтык чыгарып, мен кошо келип отурам. Айыбыздын өзүнүн кан жанынан өсүп чыккан өзүбүздүн уур, мекенчил, урутчул, кыргыз дегенде жанын бере турган эр жигиттердин бири. Ушул оор шартта ошондой жүктөрдү алып сиздердин астыңыздарга мына Сариев Темир Аргенбаевич өзүнүн командасы менен келип отурат. Кыргызстан ЭАЭПке киргенден бери өлкөдөгү товарларды сыртка чыгарууга көп мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Албетте, ал Сариевдин өкмөттү башкарып турганда ишке ашкан. Ошондуктан Сариевди Талас сүт заводуна келип кетүүгө чакырышты. Ишкерлер жана студенттер менен болгон жолугушууда өлкөнүн ЭАЭПке кирүүсү, жеңилдетилген насыялардын жол жоболорун сунуштоо жана өндүрүлгөн продукцияларды сыртка чыгаруу тууралуу маселелер талкууланды. Кыска мөөнөттүн ичинде Кыргызстанды көтөрүп кетсек болот. Ал үчүн өлкөдө темирдей тартип, жоопкерчилик жана эмгек керек деди Темирсариев. Президенттик шайлоодо болсо, анын чечкиндүүлүгүнө, курчтугуна жана эрктүүлүгүнө карап тандообуз зарыл.